Барсыкон айылынын Эчмамбет Кендирбаев атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинин мугалими Карпбек кызы Куштар. 9 май улуу жеңиш майрамыңыздар менен. Сабактын темасы кымбатка турган жеңиш. Сабактын максаты окуучулар ата журтту сүйүү, ата мекенди коргоо ар бир ата ул үчүн ыйык экенин түшүнүшөт. Патриот болууга тарбияланышат. Ата бабалардын эрдигин эскерип, аларга таазим кылышат. Адамзаттын жашоосундагы эң апаттуу согуш 1941-жылы башталып, 1945-жылы бүткөн. Ардагерлерибиз кырчындай жаш куракта согушта кам кечип, төшүн окко тозуп курман болсо, кээ бирлери жеңиштин желегин желбиретип, өз мекенине кайрылып келген. Келгиле балдар, анда ошол жылдарга кылчайып, баарын эске салалы. Бул күн кадимкидей эле эч нерседен капарсыз, бейпил күн эле. Асман ачык, элдин көңүлү жайдары болчу. Кайгы менен иши жок жашоонун тынч агымы өз нугунда өтүп жаткан. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Bir 1941 жылдын 22 июнунун таңында Совет элинин чек арасы бозулуп, жоокерлери окко учуп, согуш башталды. Согуштун алгачкы мүнөттөрүндө эле фашисттик Германия дүйнөнүн бүтүн башкарып, адамдарды рассага бөлүп, кул кылып, баш көтөргөнүн кырып жоюп, жок кылуу тилегин ашыгы менен аткарууга киришти. Совет эли капыстан кол салган душманга каршы бир муштум болуп түйүлдү. 15 союздук республикадан азаматтар кан жанын аябай, мекенин коргоого жөнөштү. Бул апаатты Кыргызстан эли дагы терең кайгыруу менен кабыл алды. Шаарларда, айылдарда эл чогулуп, мекен үчүн өлүмгө да даярбыз деген ураан менен көтөрүлүп чыкты. Кыргызстандын ар бир айылынан солкулдаган жаш жигиттер согушка аттанышты. Энелердин эмчеги сыздап, келиндердин көзүнөн жаш агып, зээнди кейиткени жигиттерди кайраттандырды. Фашисттердин сазайын берип, мекенден айдап чыгууга ант берип, эртең эле жеңиш менен кайтып келүүгө бел байлашты. Бирок жигиттердин тилеги азап тозок менен ишке ашаарын ал кезде эч ким билген эмес. Фашисттердин алгачкы соккусуна туш болгон Брест чебин коргогон советтик жоокерлердин арасында кыргызстандык аскер Фурцев да болгон. Эң биринчилерден болуп Кыргызстанда түзүлгөн Панфилов баш болгон 316-аткычтар дивизиясы Москваны коргоодо эрдик көргөзүп,
1 ай бою артка чегинбей душманды токтотушкан. Бул эрдиктери үчүн 28 панфиловчу Советтер Союзунун баатыры наамын алышкан. Алардын арасында Кыргыз улутундагы алгачкы Советтер Союзунун баатыры аталган Панфиловчу Дүйшөнкул Шопоков да бар эди. Кыргыздын баатыр уулу жарадар болгондугуна карабай, келе жаткан душмандын танкынын алдына граната ыргытып, жок кылып, өзү да курман болгон. Дон суусунун жээгиндеги салгылашта Чолпонбай Төлөбердиев зотту төшү менен тосуп эрдик көрсөттү. Ал эми артиллерист-наводчик Дайыр Асанов 4 сааттык согушта душмандын 8 танкын, 6 машинесин, 40 фашистти жок кылган. Кавказ үчүн согушта Акын Садырбаев шамдагайлык көргөзүп, агарата ыргытылган 16 гранатаны тосуп алып, кайра душмандарга ыргыткан. 17-си колунан жарылып, мерт болгон. Берлинди алуудагы согушта Калыйнур Үсөнбеков куралсыз салгылашта 7 душманды өлтүрүп, 2 офицерди туткунга алган. Экинчи дүйнөлүк согуш адамзаттын тагдырындагы эң көп кан төгүлгөн согуштардын бири болду. Согуштун жүрүшүндө 27 миллион советтик киши набыт болгон. Кыргызстандан фронтко 360 миңден ашык жоокер аттанып, алардын 80 миңден ашыгы кайтпай калды. 73-ү Советтер Союзунун баатыры наамын алышса, 100 миң жоокер ар кандай орден медалдар менен сыйланды. Бул Совет Республикасынын жеңишке аябагандай оордук менен жетишкендигин кабарлайт. Жеңиш фронттогу жоокерлердин эрдигинен гана эмес, аскерге керектүү бардык курал-жарак, снаряд, ок мылтыктарды ээритип куюп, тамак-аш менен камсыз кылып турган тылдагы аялдар менен жаш өспүрүмдөрдүн эмгегинин натыйжасы. Согуш талаасындагы жоокерлердин курсагын тойгузуп, кийимин жамап берип турган аялдар эмне деген гана азапты көрүшпөдү. Бирок аялдык алсыздык кылбай, кайра белди бекем бууп, эркектерди чыдамсыздык менен, ишеним менен күтүштү. Улуу жеңишке жетебиз деген ишеним алардын кайратын бөлөп, курчутуп турду. Күнү түнү баары фронтко урааны менен өздөрү жарым ачка иштешти. Улам келген кара кагаз жанды канчалык сыздатпасын, кайраттан кайтышкан жок.
Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Танк алдына тайманбастан барышты, эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбай биздин баатыр аталар, элибизге жеңиш менен кайтышты. Балдар, ошентип бат эле быйыл жеңиштин 75 жылкы жазым тосуп атабыз. Биздин айылдан да аталарыбыз кан майданга аттанышкан. Алардын кээ бири дайынсыз жоголсо, кай бири согуш талаасында курман болгон. Ал эми кайтып келгендери ар кандай оор жаракат алышкан. Аларга арналып айылыбыздын так ортосунда эстелик орнотулган. Эстеликте алардын аты жөнү жазылган. Андан тышкары мектебибиздин музейинде ушул аталарыбыздын сүрөттөрү бар. Алардын арасында Брест шаарын коргоп курман болгон биздин жердешибиз да бар. Ал кишинин жазган каты да музейибизде азыркы күнгө чейин сакталуу турат. Силерге тапшырма. Айылдан кан майданга канча киши аттанган, канчасы кайтып келген, канчасы дайынсыз жоголгон жөнүндө маалымат таап келесиңер. Жеңиштин 75 жылдыгына арналган каармандык сабагыбызды улантып, эли жерин коргогон айылдаштарыбыз жөнүндө кеңири эмки сабакта сүйлөшөбүз. Бүгүнкү эртеңки күн ырлары, бүгүнкү күн жеңиш күндүн жыргалы, бүгүнкү шаң эске салат эрдигин, баатырларды 45 жылдагы. Эл сөзү бар, 50 жылда эл жаңы, 100 жыл өтсө эл гана эмес жер жаңы, эрдик өлбөйт, эскерилет ар дайым, жеңиш күнү кайталанса миң дагы. Көрдүңөрбү, согушка бир нече жыл даярдалган, кубаттуу согуштук техникасы, күчтүү даярдалган армиясы бар фашисттик Германия жеңилүүгө учурады.
СССР элинин ынтымагы, эркиндикти сүйүүсү, эли жерин коргоо үчүн өз жанын аябаган баатырларынын көп болгондугунда. Фронттун окопторунда келечек муундун өмүрү үчүн салгылашып, мекен үчүн жан берген аталарыбызды, энелерибизди эстен чыгарбайлы. Бекеринен өткөндү мылтык менен атсаң, келечек сени замбирек менен атат деп айтылбаса керек. Бул согуш алып келген кайгы-азап, бактысыздыктын, ойрондолуп бүлүнүүнүн өлчөмү өтө зор эле. Согуштагы мына ушул жүлүн сыздатып жүрөктү эзген Орду Толгус армандын кайтарымы улуу жеңиш болду. Бул жеңиштин улуулугу анын баасынын өтө кымбатка тургандыгы. Ошондуктан эч ким, эч нерсе эч качан унутулбайт.